Өздері билбейт. Анализді кылышкан эмес. Канча ошол могу электрондук соода жөнүндө мыйзамды толуктоолорду кабыл алып берсек кандай боло турганын өздөрү билишпейт. Канча акча көмүскөндө чыгат, башка жылдорунда билишпейт да, мыйзамды алып келишип алган. Эми анализ кылабыз дейт. Анан кийин эртең биз мыйзамды кабыл алып берип койгондон кийин, мыйзам иштей баштагандан кийин жанагыдай эле болот да, контрольный кассовый машинени киргизгендей, жанагы эле электронный товар транспортный накладнойду киргизгендей, же болбосо эле ошол ОСАГОны киргизгендей, жана башка жана налогтордун түрлөрүн киргизгендей. Ортодо жапаны ким чегет? Баягы эле ишкерлер кайра эле митингке чыкмай, базардан чыгат, жана башка жанагылардан чыгышат. Кайранан кийин 1 жылга же 2 жылга бизге отсрочка бергиле деп келишет да. Ошон үчүн могу жерде биздин депутаттар туура айтышып атат. Муну кайтарайлы мыйзамды, кайтарып берейли, иштешип берсин. Анан бул жерде сиз дагы жазып атасыз да, гос регистрация депчи, мамлекеттик жана каттоо физикалык жактан, анан кийин без образования юридического лица депчи. Ушуну кантип жасайсыздар? В соответствии с законом о поддержке предпринимателей есть норма, предусматривающая обязательное прохождение регистрации в Министерстве юстиции или налоговых службах. То есть эта норма уже существует и действует. Мы приводим в соответствие с другими законами, и налоговый кодекс, он по иерархии стоит, то есть выше и имеет более высокую юридическую силу, поэтому мы не можем внести изменения в налоговые взаимоотношения. Мы просто приводим в соответствие с учетом проведенной инвентаризации после принятия новой конституции, после изменения структуры, положений, полномочий Кабинета министров. И мы вот здесь отражаем только вот такого плана изменений. Но налоговые вопросы, контрольно-кассовые машины, ЭТТН и вопросы страхования, они не входят. То есть это узконаправленный закон на регулирование и предоставление преференций для сферы электронной коммерции. Другие сферы мы не затрагиваем. Урматтуу баяндамачы, могу мыйзамдычы просто деп кабыл албаш керек да. Мыйзамды биз иштесин деп кабыл алышыбыз керек. Сиз просто для проведения порядок, просто деп. А могу жерде бул эртең сиздердин мыйзамыңыздар ону кабыл ала турган болсок, бул жерде контролдук функциясы жана аткаруу кандай болот? Кимге буларды жанагы эртең ишмерлүүлүктөрдү кантип алып чыгыш жолдорун билбей атпайсыздарбы? Ошол контроль кантип жасалат булардын үстүнө? Ким жасайт? По каждой сфере есть свой уполномоченный орган, есть Национальный банк, есть Государственная служба финансового надзора. То есть каждый по своим направлениям будет отрабатывать. Налоговая служба по своей части, по фискальным мерам. Бул жерде жанагы электронный торг бизде эмеле алып келип атат да өзүнүн жанагысынчы. Жана байерлер деп коебуз го. Ошо байерлерди сиздер кантип контролдойсуздар? Мы готовы вот, к вам зайти отдельно и совместно проговорить, если будут вопросы, мы до второго чтения готовы. Мне не надо заходить и объяснять. Вы здесь вот для общественности вот объясните. Для стенограммы объясните здесь. Как будете вот осуществлять? Вы инициатор, вы вносите этот закон, проект закона. Мы закон, еще раз повторюсь, мы приводим в соответствие в рамках указа президента по инвентаризации всей нормативно-правовой базы. Это масштабная работа, более 3000 документов. И есть нормы, которые сейчас противоречат по иерархии, по отраслевым направлениям. И мы приводим их в соответствие для того, чтобы у нас была полноценная нормативная база. То есть здесь для устранения юридических коллизий. Так, в любом случае руководствоваться будут налоговым кодексом. Если этот закон не будет принят, тогда будут руководствоваться налоговым кодексом. Мы хотим просто привести в соответствие. Урматтуу баяндамачы, сиз өзүңүз мындай карама-каршы айтып атасыз да, баяндамаларды берипчи. Ошол эле мисалы бизде те, которые вот орусча öğrenci сизгечи, те, которые внешнеэкономическую деятельность осуществляют, они вот при ввозе товаров, работы и услуг уже оплачивают. Да? Если мы примем вот это электронный товарооборот, двойное налогообложение будет или не будет? И как будете контролировать это?
В соответствии с налоговым кодексом двойного налогообложения здесь, то есть рисков двойного налогообложения нету. Мы наоборот упрощаем процесс то есть для участников именно электронной коммерции. Поэтому здесь остальные предприниматели, субъекты будут осуществлять свою деятельность в соответствии с общим режимом или в соответствии с налоговым кодексом. То есть здесь двойного налогообложения, двойной нагрузки никакой-либо нет. Урматтуу төраға, мына баяндамачынын деңгээлин көрдүңүз да. Мен башка депутаттар менен толук макулмун, бул мыйзамды кайтарып берейли. Сунуш. Рахмат, урматтуу депутаттар. Комитет кандай дейсиздер? Макулсуздарбы ушу боюнча? Сунуш. Жок, комитеттен эмесин сурап коелу биринчи. Андан кийин комитетте да каякта депутаттар караган да. Эгер алар макул болсо, андан кийин колго салалы. Биринчи алардыкын эгер алар макул болбосо, биринчи комитеттин чечимин колго салабыз, андан биринчи комитеттикин, эгер комитет макул болбосо, мен биринчи комитеттикин эмеге коебуз, добушка. Эгер комитет макул болсо, анда сиздердин дөймеңер сунушуңарды добушка коебуз. Комитет сиз макулсуздарбы? Күнтар. Бакировтун, депутат Бакировтун микрофонун күйүш бергиле. Рахмат. Эгер мына ушул сунушту жалпы депутаттар колдогон болсо, комитет макулбуз. Все, рахмат. Анда эме, урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибинен алып, кайра эмеге кайтарып беребиз да, ошондой. Күн тартибинен алып коелу бүгүн, Анда добушка коем, урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер сунушту. Күн тартибинен алып атабыз, Рахмат, макул 65, каршы жок бар 65, катталды 87. Сунуш кабыл алынды. Күн тартибинен алынды, урматтуу депутаттар. 11-чи маселени карайбыз. Тышкы соода ишин мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө мыйзамдын долбоору биринчи окууга киргизилет. Чакырылгандар бара бериңиздер. Киргизилет. Демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы, бюджет экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет караган баяндамачы Абдрахманов Канатбек Жаныбекович, экономика жана коммерция министринин орун басары, чакырылгандар Артыкбаев Айбек Муктарович, тышкы иштер министринин орун басары, Раматов Мурат Садинович, айыл чарба министринин орун басары, Шокенов Бактыбек Кубанычбекович, улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары, Исабеков Самат Сатарович, финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы. Сөз баяндамачыга берилет. Канатбек Жаныбек, сөз сизде. Чоң рахмат, урматтуу Нурбек Омурбекович, урматтуу депутаттар. Тышкы соода ишин мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын президенттин масштабдуу инвентаризациялоо жарлыгына алкагында иштелип чыкты. Ушуга байланыштуу бул долбоордун негизинде тышкы соода ишин мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө мыйзамын Кыргыз Республикасынын конституциясына, башка ченемдик укуктук актыларына, ошондой эле эл аралык келишимдерге ылайык келтирүү, Кыргыз Республикасы мүчө болгон эл аралык келишимдердин нормаларынан дал келтирүү максатында жаңы редакцияда кабыл алуу сунушталууда. Мындан тышкары тышкы соода ишин мамлекеттик жөнгө салуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарды жаңылоо зарылчылыгы, дүйнөлүк бизнес практикасындагы өзгөрүүлөр менен байланыштуу. Дагы белгилей кетчү нерсе, мыйзам долбоорун Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын Кыргыз Республикасынын катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерге, анын ичинде 2014 жылдын 15 майындагы Евразиялык экономикалык бирлиги жөнүндө келишимине ылайык келтирүү жана Евразиялык экономикалык бирлиги жөнүндө келишимин бажы тарифтик жана тарифтик эмес жөнгө салуу ченемдерин камтыйт. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын министрлигинин кабинети жөнүндө конституциялык мыйзамына ылайык келтирүү максатында мыйзам долбоору менен Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин ыйгарым укуктары кайра каралып чыккан. Ушуну менен
бирге мыйзам долбоорунда экспорттук контроль жөнүндө, эркин экономикалык зоналар жөнүндө жана Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө жана башка мыйзамдарда каралган кайталоону ченемдер алынып салынга, ошондой эле актуалдуулугун жоготууна байланыштуу товарлардын айрым түрлөрүн экспорттоого же импорттоого мамлекеттик монополияны караган ченемди да алып салынган. Бул мыйзам долбоорун кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча финансылык чыгымдарга талап кылбайт. Ушуга байланыштуу урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Рахмат. Доклад бүттү. Үчүнчү микрофонду коюп бергиле. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу министрдин орун басарыбы, докладчик. Сиз менен айтканыңызды түшүндүңүзбү азыр өзүңүз? Окуганыңызды түшүнүп атасыз да? Мен ойлойм, биздин кесиптештерибиз түшүнгөн жок. Толук кандуу түшүнгөн жок. Сунуш кылабыз, урматтуу төрага. Экинчи маселени деле министр өзү келип эле анан докладын жазап түшүндүрүп берсе жакшы болмок. Мына биринчи маселени дагы толук түшүндүрө албагандыктан күн тартибинен алынды. Кийинки маселени дагы күн тартибинен алып коюу сунушун сунуштайбыз. Рахмат. Себеби толук түшүндүрүп, докладты дагы түшүндүрүп окуп бере албай атат. Рахмат. Урматтуу депутаттар. Комитеттин төрагасы, сиздер кандай дейсиздер? Депутаттан сунуш келип түшүп атат, күн тартибинен алып салуу боюнча. Рахмат, урматтуу төрага. Мына мен баяндамачыга айтат элем да, бизде комитетте Айнур айым келип ушул мыйзамды доклад кылган эле да. Мына ал азыр доклад кылган жигит замминистр да турабы? Эмне үчүн толук жооп бере албай жатасыздар? Комитетте мындай жетишерлик жооп берген да. Бул мына өкмөттүн өзүнүн айыбы болуп атат да, министрликтинчи. Эгер депутаттар жалпы палата эгер ушундай чече турган болсо, биз каршы эмеспиз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, анда ушул 11 маселени күн тартибинен алуу боюнча сунуш келип түштү. Добушка коем, добуш бериңиздер. Комитетте каршы эмес. Күн тартибинен алып салуу боюнча. Макул 58, каршы 1 бар 59, катталды 84. Күн тартибинен алынды.